Эми бул жерде түшүнүксүз көп нерсе болуп калды. Анткени эки жакты тең уксаң, эки тараптагы бири-бирин баягы туура биздики адилеттүүлүк биз жакта деген сөз айтып атпайбы? Ошон үчүн мен уже кээ бир массалык маалымат каражаттарга айттым. Комиссия кылыш керек бул жерде. Депутаттык комиссия же болбосо администрация. Бирок ошол комиссия жалаң чиновниктер эмес, ошо коомдук ишмерлер. Отставкадагы дипломаттар кирип далилдеш керек да, ким күнөөлүү. Анткени мындай да, мындай окуялар жалаң эле баягы ошо Кылычевдин же ошол директор департамент же министрдин тагдырына байланыштуу эмес. Бул кыргыз мамлекеттин аброюна байланыштуу да. Таасир берет дипломатиялык мамилелергечи. Анткени өзүңөр билесиңер, элчи деген бул саясий фигура да. Саясий фигура кандай болот? Ошол татыктуу же татыктуу эмеспи? Деңгээли кандай, адамгерчилик, профессионалдык деңгээли кандай деп ошо барган мамлекетке элчи биз дайындаганда мисалы абдан талдашат да. Ошого жараша мамиле кылат. Ошого жараша ишеним болот же болбойт. Ошол себептен менин оюмча бул деги эле ушул азилдешүү окуясы биздин тышкы саясаттын аброюна шек келтирет да. Анткени мындай көрүнүш болбош керек. Биринчиден жанагы эгерде Кылычев айтканы туура болсо, адилеттүүлүк кылбай ошо департаменттен ар кандай кагаздарды берип, туура эмес тапшырмаларды берсе, Тышкы иштер министрликтин кызматкерлери жооп бериш керек да. Же болбосо мындай да, ар бир делегацияны келгенде бул эң негизги финансылык маселе, каражат маселеси. Ошол бөлүнгөнбү ошого каражат? Анткени эми мамлекеттик бюджет мындай тартыш болуп атса, албетте Тышкы иштер министрликтин, ошол эле элчиликтин бюджеттери дагы мындай тарыраак болот да. Ошол себептен элчи айласы жок. Мына мен 4 жыл элчи болуп Австрияда иштедим. Үнөмдөп эң негизги статьялар боюнча, ошол эле аренда боюнча же болбосо дипломаттарга айлык бериш керек да. Анткени башка доход жок болот дипломаттарда. Ошо чет өлкөдө жашоо бир тиричилик көрүш керек да. Ошол себептен бул жерде бир комиссия далилдеп, жыйынтык чыгарып, ошондон кийин гана бир мындай бир кандай бир кадр маселеси чечилеби же бир сөгүш жарыялайбы, ошол бир чечим болуш керек да. Анткени баягы айтат эмеспи, бир уйду сойсо 100 уйдун мүйүзү сыздайт депчи. Ошол себептен жөн эле бир элчини бошотуп койбой же жөн эле Тышкы иштер министринин кызматкерин бир катуу жазалабай, бул жерде бардык элчиликтерде дагы тартип болуш үчүн ушундай элчилик менен Тышкы иштер министерствонун деги эле башка министрликтердин ортосунда мамиле мамлекеттик деңгээлде өзүнчө бир система болуш үчүн так жана аныкташ керек да. Ошондо туура болот. Анан дагы бир нерсени кээде айтат эмес, бул баягы бир туюк маселе, бул элге чыкпаш керек эле болчу деп, эгерде кайсы бир ведомство туура эмес мамиле жасап атса, 1 айтса, 2 айтса, 3 айтса, 4 айтса, андан кийин элчи мажбур болсо, аны дагы түшүнсө. Анткени эми бизде билебиз да чиновниктердин деңгээли. Дипломат болобу, ак үйдө иштейби, парламентте отурабы, кээ бир чиновниктердин өтө билими дагы деңгээли эмесин өзүнүн кызматын кыянаттык менен пайдаланганга аракет кылышаттар. Ошон үчүн бул жерде бардык чиновниктерге, дипломаттарга, элчиликтерге, Тышкы иштер министринин кызматкерлерине бир тыянак чыгарып, ушул сабак болуш керек да.